Алла Таала дагы башка бир аятында ушул тууралуу мындай дейт. Жазау саййатин саййа. Жамандыктын жообу дейт. Жамандык дейт. Жамандыктын жообу жамандык болот дейт. Саййатун мислуха дейт. Ошол бир жамандык болду, ошол жамандыктын жообу ошончолук жамандык болуш керек дейт. Сен адилеттүүлүккө салсаң, жанагындай адилеттүү бирөө сизге 1000 сомдук чыгым келтирип койду, ошонун жамандыгы 1000 сом болуш керек дейт. Ашпаш керек. Ашса сен залым болуп эсептелесиң. Залымсың, Алланын рахматынан алыстай бересиң. Инна ширка ла зулмун азим дейт. Ширк дагы бир зулмун бир багыт болуп атат. Ошондуктан жамандыктын жообу жамандык, ошон канчалык жамандык болгон болсо ошончолук жамандык кылышың керек дейт. Бирок дейт Алла Таала, фаман афа ва аслаха дейт. Бирок ошол жамандык кылган кишини афа дейт, кечирип койсоң дейт. Ва аслаха дейт. Жана аны менен сулх кылып, келишим түзүп, дос болуп алсаң дейт, жакшылыкка чакырып дейт. Анда эмне дейт? Фа ажруху алаллах дейт. Ошол инсандын сообу Алла менен болот дейт. Айтканда жок канча соо экенин, Алла билет дейт. Алла чексиз зат. Көрдүңүзбү? Иннаху ла юхиббул залимин дейт. Алла Таала эч качан залым инсанды жакшы көрбөйт дейт. Көрдүңүзбү? Сизге бирөө жамандык кылса, ушунчалык алсыз болгон учуруңузда, эң алсыз, ыймандын төмөн болуп турган учурунда сиз адилеттүүлүк менен мамиле кылышыңыз керек. Ыйманыңыз ушунчалык аз болсо, сиздин душманыңыз менен жамандык канча сизге зыян келтирип, канчалык жамандык кылган болсо, ошончолук жамандык кылып, ошончолук зыян келтирсеңиз, же болбосо ошонун шарафын алсаңыз болот. Бирок андан ашып кетсеңиз, Алла Таала сизди эмне дейт? Залым деп атат. Иннаху ла юхиббу залимин дейт. Албетте Алла Таала залым инсанды жактырбайт дейт, сүйбөйт дейт. Ошол жаман инсандан акыңызды алсаңыз болот, эртең күнү кыяматта сизди азаптабайт Алла Таала. Эмне үчүн? Ошол сага 1000 сом чыгаша келтирди эле, 1000 сомун алып койдуң деп азаптабайт. Бирок Алла Таала эмне дейт? Силерди мен кааларым кечирип коюңар дейт. Кечирип, ошол инсан менен жакшы мамиледе болушуң мен чыныгы каалоом ошол дейт. Ошондой кылсаң дейт, ажруху алаллах дейт. Ошол инсандын сообу Аллага дейт. Мынакей. Канеке, биз ушинтип жашап атабызбы? Ким жашап атат ушинтип? Эч ким мынтип жашаган жокпуз. Душманыбыз аякта турсун, бир тууганыбыз менен эсептешип атабыз. Бир тууганыбыз менен. Ата энеден болгон бир тууганыбыз менен сен менден 1000 сом алдың эле, анттың эле, минттиң эле, ошону бергиниң, тигиниң, минткин деп бир жолуга алдың деп аял заттары бир материал үчүн бири-бири душман болуп атат. Алла Таала эмне деп атат? Дин деген ушундай нерсе. Ыйман деген ушундай нерсе.